Кыргыз тили 2-класс. Мугалим Сапаркулова Чынара Жакбековна. Саламатсыңар балдар. Сабакты баштайбыз. Бүгүн өткөн сабакта биз ички үндүүлөр жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүнкү тема, сабактын темасы жоон үндүүлөр. Кыргыз тилинде тыбыштар жоон үндүүлөр анан ички үндүүлөр болуп бөлүнөт. Сабактын максаты менен таанышабыз. Биринчи сабак баштаардан мурда балдар. Кыргыз тилинде 14 түрлүү тыбыш бар экенин билебиз. Алар кайсылар экенин билебиз. Тыбыштар жөнүндө маалымат алып атканда, ички үндүү менен жоон үндүүнү бири-биринен ажырата алабыз, аларды сүйлөмүчтөн таба алабыз. Текст окуу менен сүйлөө кебибизди өстүрөбүз. Сабактын максаты менен таанышсаңар, ушул сабактын максаттары менен бүгүнкү сабагыбызды ишке ашырабыз балдар. Эми карагыла. Тилдин артка карай жыйырылышы менен жасалган үндүү тыбыштар жоон үндүүлөр болот. Тилдин артка карай жыйырылышы. Биз жоон үндүүлөрдү айтып жатканыбызда бизге жардамга кайсы сүйлөө органдарыбыз келет экен? Тил сүйлөө органыбыз жардам келет дагы. Тилдин артка жыйырылуусу менен жоон үндүү тыбыштар сыртка чыгат экен. Алар кайсылар экен? Алар А, О, У, Ы. Булар кыргыз тилинде жоон үндүүлөр. Тилдин артка карай жыйырылыш аркылуу чыгат. Ошондо кыргыз тилинде канча жоон үндүү бар экен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жоон үндүү бар экен. Ички үндүүлөр дагы 7 болчу. Эми карагыла. Бул сүрөт бүгүнкү темага кандай тиешеси бар? Бул жерден биз эмнени табышыбыз керек бул сүрөттөн? Бул сүрөттү баарыңар эле көрүп билип атат болушуңар керек. Бул эмне деген? Кана биз сүрөттөн эмнени көрдүк? Алма. Азаматсыңар балдар. Алма. Эми карагыла. Алма деген сөздү А тыбыштары эмне менен белгиленип атат? Кызыл түс менен белгиленет. Кызыл түс менен белгиленип аткандыктан эмне деп ойлошуңар мүмкүн? Биздин бүгүнкү тема жоон үндүүлөр болгондуктан А тыбышы бул эмне? Жоон үндүү тыбыш. Андан аркы сүрөттү карагыла. Биз эмнени көрүп турабыз бул сүрөттөн балдар? Биз бул сүрөттөн арыны көрүп атабыз. Ары деген сөздө дагы А тыбышы кызыл түстө берилет. Булар жоон үндүүлөр. Тил артты көздөй жыйырылып, анан А деген тыбышы сыртка чыгып жатат. Бул сүрөттөн биз балдар эмнени көрдүк? Бул сүрөттөн балдар биз кайсы жашылчаларды көрүп атабыз? Туура. Помидор. О кызыл түстө туруп атат. О деген тыбышты карагыла балдар. О деген О тыбышын карагыла. Булар эмне болор? Кайсы бар? Жоон үндүү тыбыштар. Анан ары кон. О тыбышы жоон үндүүлөр. Анан ары балдар. Бизге аябагандай сүт азыктарын жакшы берет бул жаныбар. У тыбышын карагыла. У тыбышы жоон үндүү. Анан ары суу. У тыбышы кандай? Бул дагы жоон үндүү тыбыш. Балдар сүрөттү жакшылап көңүл бурсаңар, кайсы учурда балдар биз ушинтип эмне кылабыз? Кайсы учурда биз ушинтип кол кармашабыз? Эмненин белгисин билдирет бул кол кармашуу? Эмненин белгисин билдирет балдар? Ынтымактын белгисин билдирет. Бул жерде жоон үндүү тыбышты карагылачы.
дыбышы булар жоон үндүүлөр болот. Эми балдар сөздөрдөн сүйлөм курап көрөбүз. Сөздөрдөн сүйлөм түзөбүз дагы. Карагыла. Биринчи сөздө суу деп турат. Суу деген баарыбыз эле билебиз. Суу деген. Эми сууга биз сүйлөм түзүп көрөйүк. Өсүмдүктөр суу менен азыктанат. Өсүмдүктөр суу менен азыктанат деген жерде карагыла. Суу, у дыбышы. Жоон үндүү дыбыш. Азыктанат. А, жоон үндүү дыбыш. Андан кийинки сөз коон. Коон. Эң ширелүү жемиш. О. Алма. Алма бакта өсөт. Ынтымак. Биз ынтымактуу үй билебиз. Эми балдар көңүл бургула. Бул жашылчаларды карагылачы. Өткөн сабакта биз жанагы ички үндүүлөрдү өтүп атканда биз жашылчалар жөнүндө сөз кылганбыз. Жашылчаларды азгырып ким алып кетти эле? Каяка алып кетишти эле алар өздөрүнчө? Каяка кетейин деп атты эле? Мына карагыла. Бул Дарбыз деген өзүн бийликти жакшы көргөн адам болчу да. Ушул жашылчалардын баардыгын эмне кылды? Азгырып, башка жака алып кетебиз деп атты. Жашылчалар көрүп атасыңар, Сабиз, Ашкабак, Калемпир баардыгы турат. Мынакей ошондой биз кайсы текстти улантат экенбиз? Хан, Дарбыз текстин андан ары улантабыз. Бирин-бири жетелешип, жалбыракка жашынып, дыйкандан качып кетишти. Белес белдерден ашып, өзөн сууларды кечишти. Акыры өздөрү кыялданган, кулак угуп, көз көрбөгөн ээн жерге жетишти. Дарбызды хандыкка көтөрүшүп, куунак күндөр келди. Хан Дарбыз өз бийлигин күчтөп алгыча жашылчалардын ою менен болду. Караги менен тегеренди. Бирок тойдун да эртеси болот деген туура. Баягы ак көңүл, боорукер, элпек көрүнгөн хан Дарбыз эми ач көз, кара өзгөй, каардуу хан болуп чыга келди. Башында күнөстүү сууга кенен жерге отурукташкан жашылчалар таштак жерге көчүрүлдү. Ал жерлерди хан өзү ээледи. Көзүнө эмне жакшы көрүнсө, ошону алды. Эмне даамдуу болсо, ошону шимирди. Бат эле чаңдайып семирип, эки бети салаңдап чыкты. Ана балдар, текстте эмне жөнүндө айтылды? Баягы Дарбыздын артынан жашылчалар эмне болду? Кетип баштады, ээрчип, ошо Дарбызды ээрчип, биз жана дыйкандан качып кетишип, алар эмне кылышты? Өз алдынча, өзүнчө өмүр сүрөбүз деп дыйкандан качып кетишти. Анан баягы Дарбыз эмне кылды? Өздөрү кыялданган, кулак угуп, көз көрбөгөн ээн жерге жетишип, Дарбыз өзүн хан шайлап алды. Анан эмне кылды? Ал өзү бийлигин күчтөп алгандан кийин жашылчаларды эмне кылды? Жашылчаларды жанагы таштак жерге, суу чыкпаган, суу өспөгөн жерге эмне кылып салды? Алып чыгарып салды. Ошондон кийин эмне кылды алар? Анан аркысында кызыктуу болуп атабы силерге? Кызыктуу болсо, окуйт болушуңар керек деген ойдомун. Эми карагыла балдар, бул жерде кызыл менен басылган сөздөр пайда болуп атат. Булар кандай сөздөр болушу мүмкүн? Кызыл менен басылып атат, карагыла. Булар эмнени билдирет? Бүгүн биз кайсы теманы өттүк?
Кандай теманы өттүк биз бүгүн? Кыргыз тилиндеги жоон үндүүлөрдү өттүк. Эми карагыла бул жерде. Бири-бирин жетелешип тексттин ичинен жоон үндүүлөрдү табышыбыз керек да биз текстти жөн эле окуп койбошубуз керек. Кана жалбыракка дегенде а тыбыштары бар жоон үндүүлөр. Андан кийин сууларды у булар эмне болду? Жоон үндүүлөр. Тексттин ичинен жоон үндүүлөр дагы окуп атканда сөздөрдү эмне кылышыбыз керек экен? Байкап окушубуз керек экен, көңүл бурушубуз керек. Боорукер. Карагыла. Боорукер. О у боорукер. Андан кийин даамдуу. А у булар дагы жоон үндүү тыбыштар. Текстте жоон үндүү тыбыштарды биз эмне кылып атабыз? Карап көңүл буруп, ички үндүүлөргө дагы көңүл бурсак болот. Бул жерде ички үндүү тыбыштар менен түзүлгөн дагы сөздөр бар. Азыр биз жоон үндүүлөрдү өтүп аткандыктан жоон үндүүлөргө көңүл бурдук балдар. Жеп ичкен ас көрүнүп, ач көздүк арааны ачылды. Башка жашылчаларга тамчы суу бергиси келбеди. Эй дарбыз, хан көтөрсөңөр эле силерди өзүм багып алам деген убадаңды качан аткарасың? Деди. Тамыры кургап, эркинче өз албай чаңкап турган ачулуу пияз. Менин жанымды кейитип, денемди жеп жаткан чака куртты алып таштачы, деп жалдырады картөшкө. Суу, бир тамчы суу берип койчу. Өзөгүм катып куурап баратам, деди Бадыраң ыйламсырап. Дарбызга ишенип, боорукер дыйкандан качып келген бизге да чала болду көрүнөт. Эми күнгө күйүп, тукум курут болобуз, деп үшкүрүндү коон. Карагыла эми балдар. Бул жерде эмне болушуп атат? Бул жерде биз кайсы жашылчаларды көрүп атабыз? Чаңкайган дарбыз өзү менен өзү кетти. Баягы жашылчалардын баардыгын эмне кылып койду? Жөнөтүп жиберди ар жака. Байкуштарды эмне болду? Суу жетпей, курт басып, буларды караган эч ким жок, Мына өздөрүн өздөрү эмне деп атат? Дарбызга ишенип, боорукер дыйкандан качып келген бизге да чала болду көрүнөт. Эми күнгө күйүп, тукум курут болобуз, деп үшкүрүндү коон. Мына баардыгы эмне кылып атат? Дыйкандан качып кеткендерин аябагандай эмне кылып атат? Жаман болушуп атат. Анткени дарбыз буларды эмне кылып жиберди? Өзүнүн бийлигин түптөп алгандан кийин буларды кетирип жиберди. Эми балдар ушул жерден дагы биз эмне? Жоон үндүү тыбыштарды карап көрүшүбүз керек. Жоон үндүү тыбыштар барбы бул жерде же жокпу? Мисалы, арааны ачылды деген сөздө дагы мына карасаңар, арааны ачылды деген сөздө жоон үндүү тыбыш бар. Ачылды. Мына ушинтип силер дагы эмне кылышыңар керек? Текстти окуп атканда жөн гана окуп койбостон көңүл бурушуңар керек жоон үндүүлөр менен ички үндүүлөргө. Эми балдар, биз бул хан дарбыз текстин окуп атканда эмнени түшүнүп атабыз, балдар? Өзүмчүлдүктү, бийликти жакшы көргөн адам кандай экендигин билип атабыз, Өзүнүн бийлигин түптөп алгандан кийин калгандарды эмне кылып жиберди? Жөнөтүп, эмне карабай койду. Өзүмчүлдүк, кара өзгөйлүк жаман экендигин, биз андай болбошубуз керектигин эмне кылып атат бул жерде? Жашылчалар аркылуу көрсөтүп берип жатат. Эми балдар, үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма биз бул өткөн сабакта жоон жана ички үндүүлөр жөнүндө өткөнбүз да. Ошол себептен азыр жоон жана ички үндүүлөрдү качтырып сүйлөм түзөбүз. Жоон үндүүлөр кыргыз тилинде 14 жоон үндүү, жоон үндүү 7 жоон үндүү, ички үндүүлөрдөн 7. Ошолорду дагы бир жолу кайталайсыңар дагы. Жоон жана ички үндүүлөрдү качтырып сүйлөм түзөсүңөр. Ошону менен бирге эле текстти дагы жакшылап карап, бунун кандай тарбиялык мааниси бар? Ошол текстке дагы эмне кылгыла, балдар? Окуп көргүлө. Бул эмнени бергиси келип атат? Адамдарда да ушундай дарбызга окшогон адамдар барбы? Жанагы өзүмчүл,